Мен Койчубаева Айнура Тынымбековна. 1997-жылы Токтогул шаарында төрөлгөм. Кыргызстанда төрөлгөндүктөн өз өлкөмө өз салымымды кошууга умтулуп, аялдардын жана балдардын укугун коргоо уюмунун директору болуп иштейм. Бул жумушту аркалагандыгымдын бирден бир себеби болуп, бул менин өз турмушумдагы окуя эсептелинет. Ал окуя эмне болду деп кызыгып жатсаңыздар, бул сиздер үчүн. Не, мен сага керегим жокпу. Больницадан чыгарып койсоң болот да. Кана балам? Бала эмес, кыз. Кандайча бала эмес? Өзүдөн жаңылыштык кетиптир. Кыз деле жакшы, Кудайдын бергени. Өз кыз экен. Сен мага кызыңдын эмне кереги бар? Мен тукумумду улап, мен артыман жүрүүчү мага эркек бала керек. Сен мага кесир сүйлөбө. Сөз кайтарба. Мына ошондо атам кыз эмес уул болуусун каалаган экен. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет? Карындагы баланын кан болоорун ким билет дейт эмеспи кыргызда? А балким ошол каалап жаткан баладан дагы кыз артык чыгаттыр. Кудайдын жараткан ар бир инсанын уруп согууга эмес, сый урматтоого татыктуу да. Ошондо атам апамды урганына капамын. Бирок эмнегедир аларга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ошол убакта кыз эмес уул болуусун каалаган экенин билгенимде тырышып ушул даражага жетип отурам. Ушул окуядан сабак алганым, эч бир инсанда мындай болуусун каалабайм. Ар бири зомбулуксуз, эркин жашоого татыктуу.